Манаспул Кыргыздын улуттук сыймыгы, Кыргыз тарыхынын көнөргүс мурасы, аты далайга жеткен Алымбек Таткандын эстелиги да Ош шаарынын борборунан орун алган. Ушундай улуу инсандардын айкели келечек муңга эстелик болсун деп тургузулган. Эстелик негизи каза болгон адамга тургузулат, бирок эстелик деген түшүнүк ислам дининде жок. Ал ысырапкорчулук деп айтылат. Эгер кимдир бирөө эстелик тургузгусу келсе, ташка кеткен чыгымды пайдалуу жакка жумшаса, сооп көбүрөөк болот дейт дин өкүлдөрү. Dinimiz жактан, шариятыбыздан айтыла турган болсок, эң тарыхы унутулбаган эң улуу инсан өзү пайгамбар да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ажыга баргандар, умрого баргандар бардыгы эле көрүп келип атат. Ушул пайгамбарыбыздын деле эстелиги жок да, бирок эстөө жагына келгенде, аны тарыхын жагын сүйлөөгө келгенде, жер ааламында пайгамбардын тарыхынан көбүрөөк аталган, пайгамбардын тарыхынан атынан көбүрөөк аталган инсан жок болуш керек. 10 ноябрда Таластын Бакай-Ата районунда Апрель баатыры Алиасбек Алымкуловго эстелик тургузулду. Ал айкелди өзү барып ачып берди. Коомчулукта көзү тирүү мезгилинде эстелик тургузуу туура эместигин айтышып, Апрель баатырлары менен башка баатырлардын статусун салыштырууга болбойт деген пикирлер күч алды. Социалдык желеде да түрдүү ой пикирлер айтылууда. Эгер мамлекет үчүн, эл үчүн жаш кызмат кылмаса, болот да. Мамлекет ишмерлерге, маданият ишмерлерине эмче тургузулчу. Негизи эстелик тургузуу ал мусулманчылыкка туура келбейт. Ал нерсе негизи жок да. Ошентип ойлойм, тирүү адамга негизи вообще эле болбойт да. Эстелик эми атагы чыккан адамдарга тургузуш керек. Эстеп туруу үчүн биздин жаштар көпчүлүгүбүз тааныбай калабыз, Чыңгыз Айтматов дегендерди. Ошондой атагы чыккан адамдарга тургузуш керек. Эми болбойт да, кандаш тирүү адамга уят да. Албетте эл үчүн эмгеги сиңген адамга эстелик кылынат да. Ал үлгү болуп туруш керек. Анан көзүнүн тирүүсүндө эле ал көчөгөн атын коюп, өзүнүн эстелигин койгондорго мен түшүнө албайм. Тарыхта эстелик тургузуу салты бул Энесай кыргыздарында болгон. 6-12 кылымдарда Энесай кыргыз каганаты таштан эстеликтерди чеккен. Бирок ал жөнөкөй адамдарга эмес, кыргыз элине кызмат кылган мамлекет башчыларына, кагандарга, баатырларга, көзөткөн соң урпактарга эстелик калтыруу максатында айкел тургузуп келишкен. Бирок кийинчерээк ислам дини келиши менен ал салт жокко чыккан. Кайрадан 19-кылымдан баштап жанданып айкел тургузула баштаган. Анан бүгүнкү күндө эми бизде атайын бир мыйзамдык базада дагы мындай каралган эмес да. Эстелик тургузганга тыюу салуу дагы жок, уруксат бергенде эле мындай мыйзам жок да, мыйзамдык базасы жок. Анан ошол себептен мына акыркы убактарда чында ушу биздин колдо ушундай бир башаламандык өкүм чыгып калды. Колунда мүмкүнчүлүгү бар адамдарга деле ал чыныгы эмгек жасадыбы жокпу, ага карабай эле эстеликтер тургузулуп, айрыкча жерлерде трайбалистик идеяны жактаган сезимдерге алдырып ошондой эстеликтер. Талас областында жалпы 20 кишиге айкел тургузулган. Алардын 17си каза болгон инсандар. Ал эми 3 айкел көзү тирүү адамдарга коюлду. Алардын арасында Апрель баатыры Кыргызстандын Алматы шаарындагы консулу Алиасбек Алымкулов да бар. Мындай бир жагынан алып караганда ал коюлганга татыктуу эле да, себеби мындай Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамы бар да. Бирок маселенин экинчи жагы бар. Ал ошол канчалык деңгээлде ошол баатыр наамы берилгенинде деле мындай бир саясат бар да, саясий маани бар. Анан эми инсан катары мен ал кишини жакшы тааныбайм, бирок угуп жүрөм мындай жакшы киши, патриот, элин жерин сүйгөн киши деп. Бирок өзү көзү тирүү мезгилинде, анан жашы деле жаш, анан ушул Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамды деле өзү мүмкүн албай койсо болмок да, ошондой мындай өзүнүн ордун көрсөтмөк. Мен татыктуумун бу чынында мына Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам өтө мамлекетке, элге эмгеги сиңген улуу инсандарга, мисалы Чыңгыз Айтматовго берилген, башка ушул деңгээлдеги кишилерге берилип атат да, жогорку деңгээлдеги. Апрель баатырларына эстелик тургузуу демилгеси айылдык кеңештин депутаттары тарабынан көтөрүлгөн. Депутаттар элдин демилгеси менен район, облус жана республикалык деңгээлде эмгеги сиңген кишилерди тандап чечим кабыл алышкан. Андан кийин чечим районго жиберилип эстеликтер орнотулган. Эстеликтерди тургузууга 2 миллион сом сарпталган. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.